Россияда ушул 2022 жылдын башынан бери коомдук транспортто жүрүүнүн баасы да кымбаттаптыр. 2 эсе кымбаттап кеткен экен да. Мисалы, карта менен жүрүү 46 сом турат экен, 46 рубль. Мурда 42 рубль турчу экен да. Белгилей кетүүчү жагдай, 2021 жылдын сентябрынан бери Москвада бирдиктүү тариф аймагы, зонасы иштеп атат да. Ага Москванын 8 округу кирет экен. Бардык коомдук транспортторго башкача айтканда бирдей тариф колдонулат экен да. Муну Москва бийлиги өздөрүнчө кабыл алган экен. Бул автобус, электробус, трамвай, метро бардыгына тең колдонулат экен. Анан жанагындай карта менен мир картасын, электрондук картасын колдонсо, буга бир 10 рубльдүн деңгээлинде өлчөмүндө бир кешбек берилет экен да. Кешбек бул мындай айтканда бир 10 сом улам сизге топтолуп турат, аны кийин пайдалансаңыз болот деген сөз да. Бардык транспортторго буларда деле ушундай жанагы электрондук карт менен иштейт. Мына ушундай эле система Алматыда да бар экен да. Электрондук система да бар. Анан жанагындай бардык коомдук транспортторго, автобустарга, троллейбустарга 80 теңге кылып койгон экен карта менен. Ал эми накталай төлөсө 150 теңге. Мына ушул системаны бардык жеринде киргизип койгон, бирдей баалар Алматынын троллейбусунда да, автобусунда дагы, башка транспорт каражаттарында да, коомдук транспортторунда дагы колдонулат экен да. Коомдук транспорт, метро, автобус, трамвай ушул түрлөрү таксиден башкасы албетте. Эми ал негизинен социалдык маанидеги автоунаа болуп эсептелинет. Ошо жүргүнчүлөрдү ташый турган баасы элдин жөнтөгүнө жараша болот. Европа мамлекеттерин мисалга алалы. Мисалы, ушул жалпысынан $1 $7 чейин баасы айырмадан турат да. Бирок эми муну дагы ушундай кымбат экен дебешибиз керек, анткени убактысына жараша тарифтер колдонулат. Биринчиден өзгөчөлүгү ушул. 2 сааттык жүрсө, мисалы Германияда, Словакияда, Варшавада, ушундай шаарларында. Анан 3 күндүк, 2 күндүк, 10 күндүк, жумалык, айлык, 90 күндүк түрдө алганда, мисалы көп Европа шериктештер мамлекеттеринин дээрлик бар көпчүлүгүндө ушул 9 еврого ошол алышат да. 12 евролуктар бар. Бирок ошону тиги кайсы аялдамадан түшсө, ошонусу да эсептелинип, жолдун узактыгы, жүрүү убактысы эсептелинип, анан балансы чыгып турат да. Эми мунун баары тең санариптешип калгандыктан киши кайсы маалда отурду, кайсы аялдамадан отурду, канча саат жүрдү, канча аралык жүрдү, баары тең эсептелинип калат. Анан айдын аягында ай калса билет, же болбосо ошо билет сатып алган убакыттын аягында анан кийин жетпей калгандыгы жөнүндө маалымат берилип, картанын активация кылыш керектиги маалымат же болбосо ошол жараны өзү эле эсептеп чыгарат. Ошонун баары тең электрондук таблоодо, ошонун баары тең мындай контактысы жок. Билетти сатып алган мамлекеттер да бар. Түшүп атканда сатып алып, анан аны илгеркиче биздин троллейбустарды компостировать этип коюп, анан жүргөн дагы ушундай көрүнүштөр кездешет. Кандай гана болбосун, биринчиден ушул коомдук транспортто Европа мамлекеттеринин бул биринчиден албетте ыңгайлуулугу, комфортабелдүүлүгү, ошол коомдук транспорттун жүрүү каттамдарынын ырааттуулугу жана тактыгы. Саат 10дон баланча мүнөт өткөндө бу келет деген аялдамадагы жанагы электрондук кагаз түрүндө да көп мамлекеттерде сакталып эле турат. Ошол жанагы маалымат тактасындагы, таблосундагы убактысы көрсөтүлгөн транспорт, көрсөтүлгөн маршрут боюнча көрсөтүлгөн аялдамага келип токтойт да. Туура эми коомдук транспорттор ар бир мамлекетте өздөрүнүн баягы жүрүү тартиби, маданияты бар экен да. Өзгөчө мегаполистерде. Ташкентти алып көрсөк, Ташкентте дагы мондай кары картаңдарга, студенттерге коомдук транспортто жүрүүгө жеңилдик берилген да. Ошо мисалы метрону алсак 1700 сум экен да. Бул болгону 12 сом 60 тыйын. Бул абдан арзан албетте. Ошол эле мезгилде жанагы 1 айлык проезднойлор алган, алар ошол 118 миң сомго чейин барат экен. Бул жол менен бир 600 сомдун айланасында болчудай да. Эми буларда жанагы тылда, улуу ата мекендин согушка
Афганистандагы согушка катышкандар, Чернобыль окуясына катышкандарга баарына тең аскер кызматкерлерине ушундай бир бекер жүргөнгө коомдук транспортто уруксат берилген да. Ошентип батышында жана чыгышында, Европасында жана Азиясында өнөккөн мамлекеттерде коомдук транспорт жаранга, жүргүнчүгө ыңгайлуулугу, жанга жагымдуулугу менен айырмаланганы бул биринчи өзгөчөлүгү. Экинчи өзгөчөлүгү жанагындай так иштеши. Үчүнчү өзгөчөлүгү ошол коомдук транспорт, метросу болобу, автобусу же башкасы болобу, ал ошо жарандын социалдык, мүлктүк, материалдык абалын мындай тастыктабайт да. Ошонун айкенеси эмес. Бай кедей дебей баары тең ошол транспортту пайдаланат, ыңгайлуу, тыгынга жана башкага эсептелинген. Анан негизгиси адам каалаган жерине ошол транспорт менен жетип алуу мүмкүнчүлүгү ушундай шарт түзүлгөн да.